Salam dostlar. Kızıktуу faktılardın 7 seriyasında en büyük too çokulары жөнүндө söz kılabız. Анда başladık. 10. orun Annapurna 1 Гималай. Бийиктиги 8091 метр. 1953-жылы Француз альпинисттери Морис Эрцог жана Луи Лашенваль бул чокуну багындырган. 9. orun Нанга Парбат Гималай. Бийиктиги 8125 метр. 1953-жылы Немец Австрия экспедициясынан Герман Буль бул чокуга чыккан. 8. orun Манаслу Гималай. Бийиктиги 8156 метр. 1984-жылы поляк альпинисттери Ришард Гаевский жана Мачей Бербека бул чокуну багындырышкан. 7. orun Дхаулагири 1 Гималай. Бийиктиги 8167 метр. 1960-жылы швейцариялык экспедициядан Макс Айзелин биринчи болуп чыккан. 6. orun Чо Ойю Гималай. Бийиктиги 8201 метр. 1954-жылы Австриялык экспедиция Герберт Тихи, Йозеф Ехлер жана Пазанг Давалама чокуга биринчи чыгышкан. 5. orun Макалу Гималай. Бийиктиги 8485 метр. 1956-жылы Франциялык экспедициядан Леонел Террай жана Жан Кози чокуну багындырышкан. 4. orun Лхотзе Гималай. Бийиктиги 8516 метр. 1956-жылы швейцариялык экспедициядан Эрнст Райс жана Фриц Лухсингер чокуга чыгышкан. 3. orun Канченджанга Гималай. Бийиктиги 8586 метр. 1955-жылы Англиялык экспедициядан Джордж Бенд жана Джо Браун чокуну багындырышкан. 2. orun Чогори Каракорум. Бийиктиги 8614 метр. 1954-жылы Италиялык экспедициядан Алдито Дезио чокуга биринчи чыккан. 1. orun Джомолунгма Гималай. Бийиктиги 8848 метр. 1953-жылы Жаңы Зеландиялык Эдмон Хиллари жана Шерп Норгей Тенсинг чокуну багындырышкан. Жер шарында 8000 метрден ашкан 14 чоку бар. Анын 10-у Гималайда, ал эми 4-өсү Каракорумда жайгашкан.